Саламатсыңарбы балдар? Кыргызстандын тарыхы боюнча 11 класстар үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эгемендүү Кыргызстандын экономикалык абалы, калктын социалдык жана руханий турмушу. Бүгүнкү сабагыбыздын планын азыр ачып карап көрсөк, экономикалык реформалар, мамлекеттин социалдык түзүлүшү, билим берүү жана илим жана маданияты, тарыхка болгон кызыгуунун жогорулашы деген теманын үстүндө биз бүгүн түшүнүктөрдү алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги максатында айтылган эгемендүү Кыргызстандын алгачкы жылдарындагы экономикасы канчалык деңгээлде өсүү жана төмөндөсү болгондугун баштайбыз. 1991 жылы ошол кезде өнөр жайдын өндүрүштүк абалы өтө начар абалда калган. Жылдык орточо өсүшү кескин төмөндөгөн. Курулуш менен агрардык өнөр жайында дагы комплекстеринде жумшалган каражаттар акталбай калган. Энергетика, көмүр, жеңил жана тамак аш өнөр жайы, машина куруу тармагындагы пландар толук ишке ашпай калып, бул мамлекеттин экономикалык жактан өнүгүүсүн толук төмөндөтүүгө алып келген деп айтсак болот. Кыргызстанда ошол кезде белгилүү бизге рынок мамилелери башталгандыгын өткөн сабактарда да айтканбыз. Ошол рынок маселесин баштаганда атайын закондор кабыл алынып, элдерге мындай ачык түрдө кандай рынок маселесин баштоо керек, рынок системасы кандай болуш керек деген ойлору айтылып, өкмөт тарабынан билдирүүлөр болгон. Менчиктештирүү, бааларды либералдаштыруу, экономикага мамлекеттин киргизүүсүн токтотуу, жеке менчик киргизүү, соода эркиндиги, экспорт жана импорт боюнча чектөөлөрдү жоюу, бирдиктүү кредит, финансы, акча, салык саясаттарын бир мезгилде жүргүзүү каралган. Бул рынок системаларынын алгачкы башталуу мезгилиндеги ушундай көрүнүштөр менен баштаган Кыргызстан. 1991 жылы 20 декабрда Кыргыз Республикасында менчиктештирүүнүн жана ээлик кылуунун мыйзамдары кабыл алынган. Рынок системасынын негизги өзгөчөлүгү бул менчиктештирүү болуп эсептелинет. Бизге белгилүү бул. Демек, кандай мыйзамдар каралган? 1991 жылы Кыргызстанда менчиктештирүүнүн биринчи этабы болуп өткөн, ал эми 94 жылы экинчи этабы башталган. Менчиктештирүүнүн мыйзамдарында бул сөздөр ачык толук жазылып турган. Жер, анын байлыктары, токойлору, суулары жана башка табигый ресурстары, маданий жана тарыхый байлыктары менчиктештирилбейт деп ачык айтылган. Ошол менчиктештирүү ишинде элдин пайдасы үчүн жүргүзүлгөн же болбосо саясаттар толук болгон эмес. Элдер ошол учурда жумушсуздукта абалда калган. Элдердин менчиктештирүү саясатынын учурунда көптөгөн элге жүргүзгөн менчиктештирүү саясатында катачылыктардан элдер жабыркаган. Андан сырткары 1991 жылдан баштап жер жана агрардык реформалар жүргүзүлгөн. Жер кодекси, жер реформасы, дыйкан чарбалары жөнүндөгү мыйзамдар одоно бузулуп, толук ишке киргизилген эмес. Колхоз совхоздор таркатылган, жер менчикке берилген, бирдиктүү жер салыгы киргизилген. Демек, колхоз совхоздордун таркатылышы менен жер менчикке берилсин деп айтылган, бирок жер салыгы кошо киргизилген. Жер салыгын киргизилүүдө көптөгөн дагы мүчүлүштүктөр кеткен. Айыл чарбасынын материалдык техникалык базасын талаптоноо өтө одоно көрүнүштөргө алып келген. Талаптоноосу болуп, бул элдин, мамлекеттин ошол кездеги айыл чарбасынын техникалык базалык материалдарынын жокко учуруусуна түрткү болгон. 1998 жылдан баштап элдик референдум башталган. Мунун жыйынтыгында сугат системасын оңдоо, айыл чарбасына рынок мамилелеринин өтүшүнө кадам башталган. Демек, ошол 91 жылы жер жана агрардык реформа саясаттары дагы көптөгөн катачылыктарды алып келип, элдин ошол кездеги рынок мамилелерине түшүнбөстүктүн негизинде кылган мамилелери ачык мамлекет тарабынан, мындайча айтканда, түшүндүрүү иштери толук болгон эмес. Коомдук социалдык түзүлүшү ошол кезде кандай болгон башталышында?
Негизи эле биз коомдук социалдык түзүлүштү мындай этаптарга бөлүп карайбыз. Социалдык, демографиялык. Демек, социалдык демографиялык Кыргызстанда табигый өсүү жолу жогорку темпте болгон. Башка мамлекеттерге караганда ошол табигый өсүү деген балдардын төрөлүүсү адамдардын ошол кезде көбөйүүсүнө алып келген. Социалдык кесиптик деп аталат. Бул рынок мамилелерине өтүшүндө ошол кезде жаңы фермер, содагер, ишкер, жалданма эмгекчилер деп келип чыккан жаңы катмарлар пайда болгон, жаңы кесиптер келип чыккан. Бул боюнча силер өзүңөр дагы кошумча маалыматтарды бүгүнкү күндө угуп билип атасыңар. Көптөгөн жаңы терминдеги кесиптик социалдык кадамдар башталган. Андан сырткары социалдык таптык көрүнүштөр пайда болгон. Соода, тейлөө, өнөр жай, айыл чарба системасында көптөгөн ишканалар түзүлүп, аларды ээлеген адамдардын катмарлары пайда болгон. Демек, социалдык катмарлардагы ошол кездеги чоң ажырымдардын кесепети бүгүнкү күндө бизде байкалып атат турмушта. Демек, адамдардын ээликтерди көбүрөөк ээлегендер жана аз камсыз болгон адамдардын ортосундагы ажырымды айтсак болот экен. Социалдык улуттук өзгөчөлүк. Коомдук социалдык түзүлүштүн дагы бир чоң өзгөчөлүгү бул социалдык улуттук. Кыргыздардын калкы бүгүнкү күндө 72,6% түзсө, бүгүнкү күндө андан башка 100дөн ашык улут жашайт ушу Кыргызстанда. Демек, коомдун социалдык түзүлүшүн биз ушундай 4 багытта карап айта алсак болот экен. Калктын социалдык жактан тейлөөнүн абалы кандай болуп башталды эле? 1993-жылы декабрда Кыргыз Республикасынын социалдык фонду түзүлгөн. Бул фонддо пенсия, жөлөк пул берүү иштери жакшыртуу маселеси үчүн каралган социалдык фонд болгон. 1996-жылы Кыргызстанда спутник байланышынын жаңы типтеги станцияларынын курулушу башталган жана курулган. Бизге бул тема боюнча силер бүгүнкү күндө балдар абдан жакшы билет болушуңар керек. Бул спутниктер кайсы учурда, кандай мааниде керек жана бүгүнкү күндө бул кандай байланыштар түзөрүн силер абдан жакшы түшүнүүңөр бар болуш керек деп ойлойм. 1999-жылы ден соолук жылы деп жарыяланып, саламаттыкты сактоо боюнча көптөгөн реформалар жүргүзүлгөн. Ошол реформалардын негизинде адамдардын саламаттыгын кантип сакташ керек? Мисалы, бүгүнкү күндө үй бүлөлүк дарыгерлер, андан сырткары менчик атайын саламаттык сактоо жайлардын ачылуусу башталган. Билим берүү системасында да көптөгөн өзгөрүүлөр болгон. Ошол эгемендүү Кыргызстандын системасында рынок мамилелеринин пайда болуусу экономика, техника, маданият тараптагы атайын талабына ылайык реформа иши керек болгондагы жаңы багыттагы окуу жайлар ачылган. Билим берүү системасын жакшыртыш үчүн 1992-жылы декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алган. 1996-жылы билим жылы деп жарыяланган. 21-кылымдын кадрлар деп улуттук программалар иштеп баштаган. Бул билим берүү системасын алга жылдыруу максатында жүргүзүлгөн иштер болгон. Ошол кезде мамлекеттик эмес окуу жайлар дагы ачылып башталган. Кыргыз илиминин тарыхында көптөгөн дагы жаңылыктар башталган. Кыргыз улуттук илимдер академиясы, аракет, маданият, 20-кылымдын кадрлары өңдүү улуттук программадагы иштерди аткарышкан. Бул программалар ошол кезде кыргыз илиминин өнүгүүсүнө өзүнүн салымдарын кошууга иш-аракеттер башталган. 1999-жылы кыргыз илиминин тарыхында алгачкы ирет Кыргызстандын окумуштууларынын биринчи съези болуп өткөн. Бул съезде кыргыз илимин андан ары кантип өнүктүрүү маселелери каралып, чоң кадамдарды башташкан. Илимий технологияларды кеңири пайдалануу милдеттери дагы аныкталып, ошол кезде билинип башталган. Кыргыз тарыхына кызыгуу. Бүгүнкү күндө кыргыз тарыхын силер 5 жана 11 класстын материалында предмет катары кеңири окуп келип атасыңар. Ошол кезде кыргыз тарыхы ачыкка чыгып, эгемендүү Кыргызстан болгонго чейин көптөгөн тоскоолдуктарды башынан өткөргөн. Коомду демократиялаштыруу тарыхый жана маданий мурастарга болгон терең кызыгууну эл арасында ойготкон. 1994-жылы 22-24 сентябрда Бишкекте кыргыздар байыркы жана орто кылымдагы Борбордук Азиядагы этногенетикалык, этно-маданий процесстер деген темада эл аралык илимий конференция болуп өткөн. Бул конференция
бизге белгилүү кыргыздардын эң эле байыркылыгын жана кыргыздардын тарыхы бай экендигин, кыргыз элинин борбордук Азиядагы элдердин арасынан эң байыркы эл экендигин силер буга чейин уккан окумуштуулардын айтуусу боюнча ушул конференцияда аныкталып, дагы көптөгөн тарыхый маалыматтарды китебиңерде жазылып турат. 1995-жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата маданий мурастарды жаңылоо багытында иштер жүргүзүлгөн. Жана муну Манас эпосунун 1000 жылдыгын өткөрүү маселеси алдыга коюлган. Демек, кыргыз элинин тарыхына кызыгуу ушинтип эл арасында күчөгөн. Ата бейит мемориалдык комплекси ошол учурда ачылышы дагы бул кандай себептер менен болгон? Бизге бул маалыматты дагы силер көбүрөөк интернет булактарынан билип, газеталардан окуп, жана бул маалыматты силер предметтик материалдардан окуп билесиңер мектептен. Демек, ошо 1937-38 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыгы болгон мамлекеттик, партиялык, адаят менен искусствонун ишмерлеринин сөөгү атайын жагы кайра коюлду деп коюлду. Жана ошол 2000-жылы Чоң Таш айылына жакын жерде эстелик курулду. Бул ата бейит мемориалдык комплекси дагы кыргыз элинин тарыхындагы чоң бир тарыхый маалымат болуп эсептелинет. 2003-жылы Кыргыз мамлекетинин жылы деп жарыяланды. 2002-жылы 20-декабрда Бириккен Улуттар Уюму Кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгы жөнүндө Кыргызстандын демилгесин колдоп, атайын чечим кабыл алды. Бул демилге ошол Бириккен Улуттар Уюмунун ушул маселени көтөрүп, атайын докладдар каралгандыгы дагы биз бүгүнкү күндө билишибиз керек. 2003-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы деп дүйнөлүк аренада кеңири белгиленди. Бул Кыргызстан тарыхындагы эң маанилүү окуя деп айтсак болот экен. Кыргыз мамлекеттүүлүктүн ошол изилденүүсүнө дагы чоң багыттар ачылды. Жана дүйнө жүзүндөгү бул тарыхый кыргыз эли үчүн тарыхый окуя болгондугу дагы биз билишибиз керек, балдар. Эгемендүү Кыргызстан маданиятында дагы чоң салымдар башталган. Ошол 1992-жылы маданият жөнүндө мыйзам кабыл алынып, маданият мекемелеринин мамлекет тарабынан колдоону шартында чаралары жөнүндө атайын маселелер каралды. Республикада китепкана ишин жакшыртуу жөнүндө маселе каралды. Тарыхый маданий мурастарды сактоо жөнүндө маселе каралды. Кыргыз Республикасында концерттик ишмердик жөнүндө маселелер каралды. Бул документтерди жүзөгө ашыруу үчүн маданият мамлекеттик программасы иштеп чыкты жана иштеп баштайт бүгүнкү күндө дагы. Натыйжада бүгүнкү сабагыбызды биз төмөндөгүдөй жыйынтыктар менен айтсак болот, балдар. Биринчиден, менчиктештирүү 1991-96 жылга чейин массалык түрдө болгон. Купондук акционерлер же болбосо аукциондук өзүнчө менчиктештирүү иши жүргүзүлүп, ири ээликке ээ болгон адамдар пайда болгон. Бул башында айткан элдин арасында жана ири ээликке ээ болгон адамдардын айырмачылыктары көп болгондугун бизге бүгүн маалымат билебиз. Ички жана тышкы миграция өскөн, элдин жумушсуздугу, жакырчылыгы келип чыккан. Андан сырткары жаңы социалдык катмарлар келип чыгып, калктын арасында социалдык абалы боюнча чоң айырмачылыктар пайда болгон. Улуттар аралык мамилени турукташтыруу максатында 1994-жылы 21 январда Кыргызстан элдеринин биринчи курултайы болуп өтүп, Кыргызстан элдеринин ассамблеясы түзүлгөн. Бул бизге белгилүү ошол 1990-жылы болуп өткөн Ошко алаңы дагы бул Кыргыз элдеринин ассамблеясынын ачылышына түрткү болгон деп айтсак болот. Кыргыз элинин өзүнүн реалдуу тарыхын окуусу кызыгууну элдин арасында күчөткөн. Сындалып келген инсандардын ысымдары тарыхый чындыкта кайра калыбына келген. Демек, балдар, биз ушул бүгүнкү сабагыбызды дагы жыйынтыктоо максатында, эске тутуу максатында тесттик суроолордун астында биз иштеп көрөлү. Биринчи суроо: менчиктештирүү кандай натыйжаларга алып келген? Туура жообун тапканга аракеттенебиз. Демек, мамлекет тарабынан ода кылган жардам берилген эмес менчиктештирүү учурунда. Экинчи суроо: Кыргыз Республикасы өкмөтү тарабынан кандай агрардык реформа жүргүзүлгөн? Суроолорду укганга аракеттенебиз. Туура жообу
бирдиктүү жер салыгы киргизилип, сугат системасы оңдолгон. Үчүнчү суроо. Кыргызстандын калкы демографиялык жактан өсүү деген эмне? Суроолорду окуп чыгабыз. Демек, туура жообу табигый жактан калктын өсүүсү. Демек, Кыргызстанда башка республикалардан айырмаланып, демографиялык жактан өсүү болгон экен. Андан кийин суроо. Белгилүү маалыматтарды даталар менен дал келтиргиле. Кыргыз Республикасынын социалдык фонду качан түзүлгөн? Кыргызстан элдеринин ассамблеясы качан түзүлгөн? Кыргызстанда интернет тармагын ишке киргизүүсү качан болгон? Саламаттыкты сактоо максатында ден соолук жылы деп качан жарыяланган? Бул суроолордун жообун карап көргөнгө аракет кылабыз. Демек, балдар, туура жообун карайбыз. Кыргыз Республикасынын социалдык фонду 93-жылы декабрда кабыл алынган. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы 94-жылы 21 январда кабыл алынган. Кыргызстанда интернет тармагын ишке киргизүү 1996-жылы силерге жакын суроо. Саламаттыкты сактоо максатында ден соолук жылы деп жарыяланган 99-жылы. Демек, бул даталарды силер эске тутуп калганга болот деп ойлойм. Эми могу жерде көрүп турган сүрөттөрдү карасаңар, Кыргызстан эл аралык уюмдар мүчөсү катары кандай максатта ушул уюмдарга кирди деген суроонун үстүндө өзүңөр интернет булактарынан, китептерди маалымат алып окуганга аракеттенебиз, балдар. Кандай бүгүнкү күндө Кыргызстан уюмдардын составында турат? Бул уюмдардын кирүүсүндө Кыргызстан кандай өзүнө пайдаларды алып келет жана кандай максатта кирди деген суроо. Андан кийин силер кошумча маалымат катары окуучу темалар. Биз бүгүн көзүлгөн темадан коомдун социалдык түзүлүшү, улуттары. Демек, бүгүнкү күндө коомдун социалдык түзүлүшү эгемендүү Кыргызстанда кандай улуттары бар? Ата Бейит мемориалдык комплекси эмне максатта салынып, кантип башталып салынды? Жана кимдердин сөөктөрү жатат бул жерде? Кыргызстанда рынок мамилелери кандай? Бүгүнкү күндө жана ошол эгемендүү Кыргыз Республикасынын башталган мезгилдеги мамилелери кандай болгон? Жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп эмне үчүн белгилейбиз? Жана мамлекеттүүлүктүн ушул 2200 жылдыгын изилдеген тарыхчылар кимдер? Жана кандай маалыматтарды билесиңер деп кошумча маалыматтарды окуганга мен силерге сунуштаймын. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.